Бүгін Алла Таалам берген тауфиктер менен, нематтар менен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү ала турган сабагыбыз 40 хадис китебинен 15-чи хадис. Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылат. Ал хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен кана юъмину биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ав лиясмут." дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте кимде ким Аллаха жана ахирет күнүнө ыйман келтире турган болгон болсо, анда жакшы сөз сүйлөсүн же унчукпасын дейт да. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким дейт. Аллаха жана ахирет күнүнө ыйман келтирсе дегенди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде момун адамга тиешелүү болгондугу үчүн ушул сөздү кыскартып айткан да. Болбосо алымдар айтышат, бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям момун дегенде максат имандын 6 устуну бар эмеспи? Ошол 6 устуна ыйман келтирген адамды момун деп айтат дейт. Аллаха ыйман келтирүү, пайгамбарына ыйман келтирүү, китептерине ыйман келтирүү, периштелерине ыйман келтирүү, кыямат күнүнө ыйман келтирүү, жана жакшылык, жамандык тагдырдан болоруна ыйман келтирүү. Мына ушул 6 негизге ыйман келтирген адам исламда момун болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул Аллаха ыйман келтирген, пайгамбарына, периштелерине, китептерине жана деп ушул 6 устунду айтып отурбай, ушул сөздү кыскартып, араб тилинде ушундай нерсе бар, кыскартып айтып коет да. Момунду айтыш үчүн кимде ким Аллаха жана ахирет күнүнө ыйман келтирсе, ал сүйлөсө жакшы сүйлөсүн же унчукпасын дейт. Бул сөз менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандарды жакшылыкка баштап атат да. Исламда Аллах Таала сүйгөн нерсеге буйруп атат. Себеби эгер адам каалагандай эле сүйлөй бере турган болгон болсо, анда ал деги эле бир катага кабылышы мүмкүн да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөгөндө этият болуш үчүн же сүйлөсөң жакшы сүйлө, же унчукпа дейт. Шейх Усеймин рахималлах айтат, жакшы сөз бул эки түрлүү дейт. Сөздүн өзү жакшы, а экинчиси башка бирөөгө сүйлөгөндө жакшы болуусу дейт да. Биринчиси өзү инсан отурганда сүйлөгөндө кандай жакшы сөз болушу мүмкүн? Аллах Тааланы зикир кылуу, Куран окуу, сабак окуу, бирдекени илим үйрөнүү, мына ушул жакшы сөз дейт да өзү үчүн. Бул жакшы дейт. Ал эми башкалар үчүн жакшы боло турган сөз кандай болот десе, алымдар айтышат, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу, аларга динди үйрөтүү, жана алар кубана тургандай жакшы сөздү сүйлөө дейт. Өзгөчө Шейх Усеймин айтат, кээ бир отурушка келип, жолдоштору менен отурган кезде унчукпай мажилиске отурушка киргенден баштап унчукпай отурсаң, бул жакшы эмес дейт да. Жакшы эмес дейт. Себеби ошончо жерден алыстан келип жиналгандан кийин албетте бир досуң кубана тургандай, сүйүнө тургандай жакшы сөздөр сүйлөшүң керек дейт да. Анан жакшы сөздөр сүйлөсөң албетте жакшы дейт. Башынан баштап аягына чейин унчукпай отурсаң, бул жакшы эмес дейт да. Жакшы эмес дейт. Ошон үчүн сүйлө дейт. Бирок ошол досуң кубана тургандай, сүйүнө тургандай, жүзү жылмая тургандай бир жакшы сөз сүйлө дейт да. Ал эми ал мажилисте андай сөздү сүйлөй албайсыңбы? Сүйлөгөндөн көрө унчукпай отурган жакшы дейт да. Көрөбү? Эгер сүйлөсөң жакшы сүйлө, жакшы сүйлөөнү билбейсиңби, анда унчукпай тур дейт. Ал эми кээ бир мажилистерде отуруштарда кээ бир адамдар бар да, сүйлөйт, бир сүйлөгөндө адамды кубанта турган эмес, ренжите турган, адамдардын кыжырын келтире тургандай сөздөр сүйлөйт да. Бирөөдү гыйбат кылат, бирөөдү жамандайт, жана башка бир жаман, арам бир бирөөлөрдүн акылларына кирип кетет. Мына ошондой учурда бул албетте Аллахтын астында күнөөкөр болот өзү, жана олтурган адамдар да аны кайтарбаса, аларды дагы күнөөгө салган болот экен. Билесиңер, баягы мунафиктар жолдо кетип атып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды, сахабаларды булар мындай адамдар көрбөдүм, өтө коркок жана курсагына көңүл бурган деп айтканда, баягы сахаба дароо ордунан туруп, сен мунафиксиң, мен Аллахтын элчисине барып сага ушул нерседен кабар беремин деп барганча аят түшүп калган да. Дароо ошол жерден туура эмес сөздү айткандыгы үчүн, Аллахтын элчисине, сахабалардын акысына бир туура эмес сөз айткандыгы үчүн дароо кайтарган да. Кайтарсаң сен күнөөкөр болбойсуң. Бирок ошол жерде ошол досуңдун шеригиңден жаман айткан сөзүнө коштоп, колдоп отурсаң, анда ал эле күнөөкөр болбостон унчукпай отургандыгы үчүн сен дагы күнөөкөр болот экенсиң. Мына ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул жерде айтат, Аллаха ыйман келтирген момун сүйлөсө жакшы сүйлөсүн дейт. Сүйлөй албайбы?
анда он чыкпасын дейт. Себеби сөздүн эң жакшы эмне экен? Куран менен Суннага дал келген, Аллах Таала разы болгон, пайгамбары буйруган жана жалпы сөздөр. Экинчи сөздүн түрү бул мубах сөздөр. Эч кандай күнөө жок. Биринчи сөздө ибадат бар. Ал ибадатта сен Аллах Таала мактайсың, жакшы сөздөр айтасың, динге чакырасың, бул жакшы сөз, эң жакшы сөздөр. Экинчи даражадагы сөздөр булар мубах сөздөр. Күнөө да жок, жана сооп да жок. Дүйнө тууралуу сүйлөшөсүң, үй бүлө тууралуу сүйлөшөсүң, эч кандай күнөө жок. Бул гыйбат жок, баягы жала жок. Эчтеке аралашпайт да, мубах сөз. Үчүнчү сөз бул арам болгон сөздөр. Гыйбат кирет, жала жабылат, жана башка. Эгер ушундай сөзгө адам кире турган болбосо, анда дароо токтош керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистин уландысында эгер сүйлөсө, жакшы сүйлөсүн, же он чыкпасын дейт. Эмне үчүн чыкпасын дейт? Себеби алымдар айтышат, адам эртең кыямат күнү өзүнө өзү ашыкча суроо жоопторду чакырбаш керек дейт да. Адам сүйлөгөндө анын сөзү жөн эле абага учуп кетпейт экен да. Аны Аллах Тааланын ушундай периштелери бар экен, алар жазып турат экен. Мисалы буга далил Кауф сүрөсүнүн 18-аятында Аллах Таала мындай деп атат: "Ва ма ялфиз мин кавлин илля ладайхи рақибун атид" дейт. Инсан кандай гана сөз сүйлөсүн, ошонун оозунан чыккан сөздү байкап, көзөмөлдөп, жазып тура турган Аллах Тааланын периштелери бар дейт да. Ошон үчүн биз ойноп сүйлөйбүзбү? Ойлоп сүйлөйбүзбү? Ал Аллах Тааланын периштелеринин астында китептери жазылып атат. Эртең кыямат күнү барганда бизге китепчени бергенде, ошол китепчеден бардык сөздөрдү окуйбуз. Ал эми эсеп кысап болгондо кайсыл бардык сөзгө эсеп кысап бересиз деген маселеде алымдар айтышат. Эсеп кысап болгондо кээ бир алымдар айтат, бардык сөзгө дейт. Кээ бир алымдар айтышат, жок дейт. Ошол сөздөрдүн арасында, китепке жазылган сөздөрдүн арасында жакшы сөздөр болгон болсо, соопко ээ боло турган ошол жакшы сөздөргө соолат. Жана экинчиси жаман сөздөр болсо, күнөө боло турган, күнөөсүнө жооп берет дейт да. Ал эми мубах болгон эч кандай сооп жок, күнөө жок сөздөргө кыямат күнү аларга жооп бербейт деп айткандагы алымдар бар. Көрсөтөрбү? Ошон үчүн эртең кыямат күнү амал китебибизди окуп чыгат дагы жакшы сооп боло турган сөздөр болгон болсо, сооп алат экенбиз. Азап боло турган сөздөр болгон болсо, ал үчүн дагы азабын алат экенбиз. Ал эми мубах болгон, күнөө да жок, сооп да болгон, сообу да болбогон сөздөр үчүн алар үчүн жооп бербейт экенбиз. Аллаху алам. Эми хадистин астына өтөлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөсө, жакшы сүйлөсүн, же он чыкпасын дейт. Себеби он чыкпоонун артыкчылыгы туурасында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баш хадистерде мындай деп айтканда, мисалы Абдулла ибн Амрдан келген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман самата нажа" дейт да. Кимде ким он чыкпаса, ал эртең кыямат күнү кутулат дейт. Негизи бир жерде отурганда негизи же эң акыркы адамдардан болуп сүйлөш керек, эң акыркы адамдардан болуп сүйлөгөндө дагы аябай ойлонуп, Аллах жана пайгамбар разы болгон сөздү таап эгер болсо, ошондо аны дагы эң акыркылардан болуп сүйлөгөнгө аракет кылышың керек экен. Эгер болсо, андай сөз болбосо, сөз келсе эле, кезе келсе эле, мен сүйлөшүм керек эми, сүйлөсөм болбой калды деп эле сүйлөй берген туура эмес болуп калат да. Себеби жакшы сөз жокпу? Аны унчукпаш керек экен. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимде ким сүйлөбөсө, анда кутулат" дейт да. Хадис сахih. Башка Абу Катадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инсан" дейт, "ушундай бир сөздү сүйлөйт" дейт, "бирок ошол сөздө ушундай бир жаман нерсе бар экенин байкабашы мүмкүн" дейт да. Аллах Тааланын ачуусун чакыра турган жаман нерсе бар экенин байкабашын, сезбеши мүмкүн дейт. Ошол нерсе менен кеңдиги чыгыш менен батыштан да кең болгон тозокко түшүп кетиши болушу мүмкүн дейт да. Көрөбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, кээде биз бир сөздөрдү сүйлөйбүз, балким ошол сөзгө Аллах Таала разы болуп калышы мүмкүн. Кээде бир сөздөрдү сүйлөйбүз, балким ошол сөзүбүз менен тозокто азап табышы мүмкүн да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, инсан канчалык Куран менен Суннадан илими зор болгон болсо, терең болгон болсо, анын ар бир сөзү Куран менен Суннага дал келет экен. Эми ушул хадисти риваят кылган Абу Ката деген сахаба айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул хадис дейт: "Инсан кээде бир сөз сүйлөп, ошол сөзү себептен
тозокко түшүп кетиши мүмкүн деген хадис дейт. Мени көп жерден сүйлөштөн тыйды дейт да. Көп жерден сүйлөштөн тыйды дейт. Карагыла, Абу Катада айтып атат. Ал ушул адам сүйлөгөндө сөзү жазыларын, ар бир сөзү үчүн Аллахтын астында жооп берерин, эгер сөзү жакшы болгон болсо сооларын, ал эми сөзү жаман боло турган болгон болсо тозоктун түбүнө кетип калышы мүмкүн экенин билгенден кийин, ошону терең түшүнгөндөн кийин мени ушул хадисте көп деген мажлистерде, олтуруштарда сүйлөштөн тыйып турду дейт да. Бул хадистин биринчи бөлүгү. Хадистин экинчи бөлүгүнө өтө турган болсо, ушул эле хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтып атат: "Мен кана юмину биллахи вал яумил ахир фалюкрим жараху" дейт. Кимде ким Аллахка жана ахирет күнүнө ыйман келтире турган болгон болсо, анда ал кошунасын урматтасын, сыйласын дейт да. Карагыла, аз биздин учурдагы кеңири тараган фитналардын, сыноолордун бири да. Бул сенин кошунаң болушу сен үчүн сыноо экен да. Кошунанын акысы башка адамдардын акысында эмес экен да. Сен башка адамдарга караганда кошунаң үчүн көбүрөөк суралат экенсиң да. Кошунаң да сен үчүн көбүрөөк суралат экен да. Ошон үчүн сенин кошунаң барбы? Сен өтө итет болушуң керек экен. Себеби сенин жакшы жамандыгыңды кошунаң билет. Кошунаңдын акысы бар. Жада калса тамак кылсаң, тамакта дагы ага бөлүшүп коюу жакшы экен да. Тамак кылсаң, себеби Абу Зар риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат. Абу Зар айтат: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам осият кылды, ошол осияттын биринде дейт: "О Абу Зар" дейт, "Эгер сен тамак жасасаң үйдө, анда сен суусун көбүрөөк кыл" дейт да. Жана ошол тамагыңдан кошунаң менен бөлүш дейт да. Хадис сахих, Муслимде келет. Тамак жасасаң тамакты көбүрөөк кыл, бирок ошонун менен сен кошунаң менен бөлүш дейт. Бир бөлүгүн кошунага берип койгуң дейт да. Кошунага жакшылык кылуу туурасында 100 деген хадистер келген да. Мына ошонун бири ушул. Баш хадисте Ибн Омар риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Мага Жибрил алейхиссалам кошунага жакшылык кылуу туурасында айта берди, ушунчалык көп айткандыгынан мен адам өлсө кошунасына дагы эмне мурас калтырабы деп ойлоп калдым" дейт. Мураскор болуп калабы деп ойлоп калдым. Бирок кошуна албетте мураскор болбойт. Бирок ушунчалык Жибрил алейхиссалам пайгамбарыбызга кошунанын акысы тууралуу өтө көп нерсе хадистерди айткандыгы үчүн, жакшылык кылууну айткандыгы үчүн пайгамбар ушул нерсеге чейин ойлоп калдым дейт да. Көрсөңүзбү, ошон үчүн урматтуу туугандар, ал кошуна сен жер үйдү жашайсыңбы, сен азыркы учурдагы кабат үйлөрдү жашайсыңбы, айырмасы жок. Кошунаңбы, кошунаң. Жада калса кээ бир хадистерде келген кошуна канча үй кошуна болуп эсептелет десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биягы 40 үй, оң жагың 40 үй, сол жагың 40 үй, алдың 40 үй, артың 40 үй деген да. Ошондо Аллаху акбар, ушулардын бардыгы сенин кошунаң экен да. Бирок хадистин ичинде сөз бар. Кээ бир алымдар ушул хадисти даиф дешет. Мисалы, Албани бул хадисти даиф дейт да. Кээ бир алымдар хасан дегендер бар да. Бирок эң негизгиси биз билген нерсе, эң жакын кошуна, акысы чоң бул сенин маңдайыңда турган да. Сага эшиги эң жакын болгон кошунаң сенин кошунаң. Жана ошондой эле оң жагыңдагы, сол жагыңда мейли ал 2 үй нары болобу, 3 үй нары болобу, 5 үй нары болобу, кыскасы колдон келишинче ошолор менен жакшы болуш керек экен да. Мейли ал сага зыянды кылса, зыянды кылсын, сени ушатса, мейли ал жамандасын, гыйбат кылсын, сага зыян берсин, бирок сен ушактаба, зыян бербе. Иншалла өмүрү кыска. Өтөбүз иншалла. Өткөндөн кийин иншалла Аллахтын астында эгер сен чалынбай, чулунбай, бейишти көздөй бисмилла деп оң буту менен кирип кетсең эле болду, жашоо сеники да. Ал эми өзүңө проблема кылып, бул кошунага зыян берүү, ага жамандык кылуу бул башка мусулмандарга зыяндык кылуудан дагы күнөөсү чоңураак да. Ошон үчүн Жибрил алейхиссалам мусулмандардын акысы бар го, бирок мусулмандын акысынан дагы чоң экен да булчу. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тамак бышырсаң тамакты көбүрөөк кылгын, бир бөлүн кошунага берген, жакшылык кылгын деп көп айткан да. Бардыгыбыз сыналабыз. Жанагы хадис бар го, 4 нерсе бактылуулуктун белгиси дейт, Биринчиси хадисте үйүңдүн кең болушу. Экинчиси минген унаңдын жакшы болушу. Үчүнчүсү аялыңдын солихалы болушу. Төртүнчүсү кошунаңдын жакшы болушу дейт. Кошунаң жакшы болсо, Аллаху акбар, жүрөгүң тынч. Бир жака сен, ой кошуна, мен кетип атам,
десең, болды әке, беймарлы кетіп бересейді да. Қошынаң жаман болған болса, кетіп отқанда, қошына үйіркесін ашқышты бекет дейсің да. Балаларыңа да айтасың, кетіп отқанда, бір жаққа кетіп отқанда, балаларына айтып қойбы дейсің да. Балалар атасына айтып қойды да. Магазинге азыр 5 минуттан қайтып келесіз деп айтқан, деп шында қорқып тұрасың да. Бұл жөн эле бир эле мисал бұл. Болбосо, қошунаң жаман болгон болсо, көп көрүшөсүң да, зыян аябай көп да. Ошон үчүн ушул 4 нерсе бактылыктын белгиси да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, кошуна бизге зыян берсе дагы биз кошунага зыян бербеш керек. Бул исламдан. Исламдан болгондо жөнөкөй нерсе эмес бул. Милдет болгон нерселер да. Жакшылык кылбайсыңбы, зыян бересиңби? Аллахтын астында күнөөкөр болот экенсиң. Кошунага жакшылык кылуу бул ар кандай. Сен аны акча менен жакшылык кыласыңбы, кийим менен жакшылык кыласыңбы, сөзүң менен жакшылык кыласыңбы, аны чектеген эмес. Бирок эң негизи жакшылык кылуу. Кошунаңдын даражалары бар. Сенин бай кошунаң болгон болсо, ага кедей кошунадай мамиле кылбайсың да. Шорпон кайтарып коюшу мүмкүн да. Итин берип коюшу мүмкүн да. Байыраак кошунага кичине ошого жараша мамиле кыласың. Банандан. Же манго алып келсең, мангодон, курмадан жөнөтүп коесуң. Кедейге кедейдей, байга байдай жакшылык кылыш керек. Сөзүң болсо эң кеминде сөз менен болсо дагы. Сөз менен болсо дагы. Будан дагы төмөнү, эң төмөн сен зыян бербешиңдин өзү бул жакшылык экен да. Ошо кошунаң сени зыяныңан саламатта болсо, Аллаху акбар, ал үчүн бул соң немат да. Бул хадистин 2-чи бөлүгү. Хадистин 3-чү бөлүгүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Оман кана юъмину биллахи ва яумил ахир фальюкрим дайфаху" дейт. Ал эми кимде ким Аллахка жана ахирет күнүнө ыйман келтире турган болгон болсо, ал келген коногун сыйласын дейт да. Конок. Адамдын үйүнө конок келсе, конокту сыйлаш керек экен да. Качан адам конок болот десе, биринчиси сен жашаган шаардан же сен жашаган кыштактан алыстан келишкен, сырттан келишкен да. Экинчиси сенин кыштаңга же шаарыңа келгенде сени көздөп келген болуш керек экен да. Сенин үйүңө сени максат кылып келген болуш керек экен. Мына ошондо конок экен да. Ал сенин тууганың болбосо дагы. Биринчи сен шаарыңда жашабаган адам болуш керек. Экинчиси сени көздөп ошол айылга келиш керек экен да. Ал эми сенин айылыңа келип, бирок башка бирөөнү көздөп келген да. Сырттан келген, башка айылдан келген, бирок сени көздөп эмес, башка бир досуңа келген. Досуңкуна барсаң, ассаламу алейкум деп отурган болгон болсо, кирип барасың дагы, чайлашып, сүйлөшүп, кааласаң үйүңө чакырсаң болот, коноктосоң болот, кааласаң коноктобой койсоң, сен күнөөкөр болбойт экенсиң да. Эмне үчүн? Ал сенин конок эмес. Албетте сен ал таанышың, досуң болушу мүмкүн, бирок сенин үйүңө келген жок да. Ал эми биринчи алыстан, экинчиси сени көздөп сенин үйүңө келип эшикти какса, сен аны конокtoш сага важип милдет экен да. Эгер коноктобой койсоң күнөөкөр болосуң да. Күнөөкөр болосуң. Тууганың болбосо да. Албетте, мусулманда мусулманчылык ашкан кандай тууганчылык бар, а? Жада калса, ол ыйман жогору турабы десе, кан жогору турабы десе, кандаш бир тууган жогору турабы, же диндеш бир тууган жогору турабы десе, албетте диндеш бир тууган жогору турат. Бул баарыңыздарга белгилүү нерсе. Ошон үчүн эшикти урду, чыгасың да бисмилла үйгө. Алдынан эң биринчи тосуп алганда, конокту тосуп алганда, алыстан конок келсе, жашынакай жүзүң жылмайып, жүзүң нурга толгон абалда. Экинчи сөзүң машалла, экинчисин карап кой. Сөзүң ассаламу алейкум, кандайсыз, жакшысызбы, келиңиз үйгө деп. Жакшы сөздөрдү ал сүйүнө турган, үйүңдө проблема болоп аткан болушу мүмкүн. Бирок сөзүң менен аны белгизбейсиң да. Жашынакай тосуп алып, кубанта турган сөздөрдү айтып, үчүнчүсү эмне экен? Бисмилла деп туруп, диванды көздөй, үйдү көздөй бурасың да. Үйгө отургузуп, аны бир күн бою коноктош сага милдет экен да. Бир күн бою. 1 сааттан кийин качан жолго чайды атасың аны? Демей жок да. Бир күн бою мусулман үйүнө келген коноктош бул милдет важип экен да. Ана экинчи, үчүнчү күнү муважип эмес, бирок мустахаб экен. Кээ бир адамдар аны дагы важип дешет, бирок экинчи, үчүнчү күнү бул эмне экен? Мустахаб, сүннөт.
Бирок биринчи күнү сага милдет экен да. Бул ошол коноктун акысы экен. А коноктобой койсоң, сага жаза келип калышы мүмкүн да. Сен күнөөкөр болуп атасың. Сен күнөөнү азыр биз кээде кейбир адамдар айтат да, мен эч нерсе кылбасам деле ушундай жазалар келип атат, азаптар келип атат дейт да. Сен өзүң исламды билбесең, ошол нерселер билбесең, сен балким ушундай нерселер шариатта көп да. Ошол себептер билбеген себебинен бир күнөөлөргө кабылып калып, ошол себептен азап келип аткан чарса. Мен эмне жаздым дейт го, эчтеке кылган жокмун. Кейбир адамдар бар, намазды окубайт. Мен эч кимге зыяным жок, чымынга да зыяным жок, ушу жол мулай постоянно башым проблемадан чыкпайт да дей берет да. Конечно, башың чыкпайт да проблемадан. Намаз окубасаң, Аллах Тааланын буйругун аткарбасаң, Аллах Тааланын кайтарган нерседен тыйылбасаң, сен чымынга зыян болбошу мүмкүн, бирок сен Аллах Тааланын буйругун аткарып атпайсыңбы? Туурабы? Сен чымынга да зыян бербешиң керек. Жана Аллах Тааланын буйругун дагы аткарышың керек да. Ал эми мен чымынга зыян бербейм деп ошондой нерсени эреже кылып алып мен беш керем деген бул албетте туура эмес да. Баягы адамдар, сахабалар сапарда келип бир айылга кыштакка келишти дагы, ошол айылдан бизди конок кылла, биз силердин коногуңарбыз дегенде, ошол кыштак элдер аларды коноктобой койот. Билесиңер, хадисте. Бухариде. Анан Аллах Таала ошол кыштак элдерин кожоюна Аллах Таала оору жиберет. А сахабалар барып, айылдын бир четине барып, бир орунду таап ошол жерге жайгашат. Муна жөн эле коноктобой койгондугу үчүн баягы айылдын башчысына азап келген да. Тура албаган, ооруп калган. Эмне кылабыз? Болгон дарыгердин баарын чакырат. Ошол учурдагы эч ким пайда бере албайт. Анан бирөө айтат, баягы бизди коноктуу кыла деп адамдар келбеди эле, ошол адамдарга барып көрөлү. Балким аларда бир нерсе бар чыгар дейт. Анан барганда баягы сахаба айтат, "Боо бизде бар" дейт. Бирок биз силерди коноктоо дегенде, коноктоо койдуңар. Биз силерге бекер дем салбайбыз дейт. Бир коргой бересиңер дейт. Макул деп келишет, барып Фатиха сүрөсүн 7 жолу окуганда хадисте келет. Койду тушосунан чечкенде секип турганда секип турат да баягы. Койду алат, анан кетет. Мына чоң коноктор келгенде бир кой союп койсоң, алхамдулилла, оорубай жашнакай баары кетмек да. Эми бир коро койдон айырылып отурат да. Бул Аллах Таала хикмати, билбейсиң. Бир башыңа баазы бале келип калат. Балким ошол башында болбогон нерсе менен чечиле турган нерсе болушу мүмкүн да. Бир күнөө кылып койдуң, Аллах Таала эселетип берет да сага азаптычы. Ошон үчүн урматтуу туугандар, этият болуш керек да, этият болуш керек. Конокту сыйлаш керек. Бир күн бою сен милдеттүү экенсиң. Анан сыйна дегенде сен аны үйүңдө койду союп, жалгыз уюңду союп, андай эмес. Сен жеп аткан не бар үйдө? Үйдө жеп аткан тамагың эле сыйласаң болот да. Албетте конок келгенде кичине чамаң болсо, мүңчүлүң болсо, кичине үстүнө бирдеке кошуп, жашнакай кылып дастурконду көркөмдөп койсоң, албетте бул мустахаб, жакшы амалдардан. А бирок жокпу сенде? Бар болгон нерсеңди сыйласаң болот да. Күндү жегениң, ичкениң, суу менен нанбы, ошо менен сыйласаң жеткиликтүү экен да. Сен Аллахтын астында күнөөкөр болбойсуң. Сен Аллах Таала ла юкаллифулла нафсан илля уса, Аллах Таала пендесине чамасы жетпеген нерсени жүктөп кеткен да. Сен барып бирөөдөн карызга алып 1000 сом, анан келип конооңа алып келип берип, анан ошол карызды кутула албай дагы Аллах Таала андай нерсе каалабайт экен да. Бар нерсе, үйдө погребте салат барбы? Машалла, алып чык кой. Тиякта сактаган кичине токоштор, конфеттер барбы? Конок үчүн алып келип кой, машалла. Үйдө эт барбы? Аллаху акбар. Эттен акелип салып кой. Бул жакшы нерсе. Бул сен канчалык ошол конокту Алла үчүн сыйлаган болгон болсоң, Аллах Таала сени жөн таштабайт экен да. Сен көрүп турат да. Сен ал конокту сыйладың, ким үчүн сыйладың? Сен ошол коноктон коркондугун үчүн сыйладыңбы? Жок. Сен көздөгөн нерсе ал конок эмес. Сенин көздөгөн нерсең Аллахтын ыраазылыгы да. Жүрөк конокто эмес, Аллах Тааланы карап турат да. Ошо Аллах Таала ошо ыраазы болсо экен, ушул Аллахтын пендеси келип калган экен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам конокту сыйла деп буйруган экен. Мына ошол хадиске амал сыйлап атам деп сыйлайсың, Аллах Таала ыраазы болот. Аллаху акбар. Себеби билесиңер? Хадисте баарыңар билесиңер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир конок келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
Бул үйүнө жиберет. Эми пайгамбарыбыздын жубайлары көп болгондо тиги үйүнө жиберет. Пайгамбарыбыздын чындыгында үйлөрүнө барып келет, бирок эч бири жада калса мындай жей турган нерсе болбогон, бир курма болбогон да. Анан келип ушул конокту бүгүн ким коноктойт дейт. Ошондо сахабанын бирөө туруп, "О Аллахтын элчиси, бул Аллахтын элчисинин коногун мен коноктойм" дейт да. Карагыла. Анан ал коногун алып алып туруп үйүнө барат. Үйүнө барганда аялы айтат: "О баланча, Аллахтын элчисинин коногун үйгө алып келдим. Үйдө бир нерсе барбы?" дейт. Десе баягы аялы: "Балалардын эле тамагы бар, башка эч кандай тамак жок" дейт. Десе балаларды бирдеке кылып алаксыз уктат дейт да. Балалардын тамагы менен могу конокту бирдеке кылайлы дейт. Анан баягы аялы балдардын уга келгенде эптеп балдарды тияка ойнотуп, бияка ойнотуп, алаксыз отуп, ала чачат, уктатат. Балдардын тамагын алып келет дагы ортого коет. Анан айтат аялына: "Сен тамакты койгондо чыракты күйсүп кой" дейт да. "Биз жеп баштаганда сен чыракты өчүргүн" дейт. "Колду кыймылдатып жемиш боло беребиз" дейт да. Макул деп келишет. Конок үйгө келет. Аллаху акбар, дастаркан салынат. Астына тамак коюлат. Ал учурда чырак эмеспи? Чырак күйгүзүлүп турат. Чыракты сен оңдоп аткандай болуп чыракты өчүрүп ал дейт да баягы. Бир нерсе болчу. Жолдошу баягы жемиш болуп колун көтөрүп жемиш боло берет. А тиги конок бисмилла деп жей берет. Конок өз жалгыз жейт да баягы тамактычы. Ошентип конок курсагы тоет дагы эс алат. Эртеси күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жолукканда пайгамбарыбыз айтат: "О баланча" дейт, "Аллах Таала силердин" дейт, "келинчеңер экөөңөрдүн жасаган даанышмандыгыңарга Аллах Таала таң калды" дейт да. Карагыла. Кичинекей иш. Кичинекей иш, болбосо. Кичинекей тамак эми. Ал жерде тамак болгондо да Аллаху акбар, бир балдарга калган тамак кандай тамак деп ойлойсуңар? Ал жерде бир чучук, казык, кандай эмес ал жерде. Балдарга калган бирке тамак. Ошол тамак менен 7 кабат асман үстүндө турган Аллах Тааланын ыраазы болуп турат да. Аллах Тааладан аларга вахий келип атат. 7 кабат асман үстүнөн Жебрил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга вахий алып келип отурат да. Аллах Таала кечеги келинчеңер экөөңөрдүн жасаган ишиңерге Аллах Таала таң калды дейт. Өзүнүн улууна жараша Аллах Таала таң калат. Аллах Таала таң калат, бир адамдардыкына эмес, өзүнүн улууна жараша таң калган. Ал ишти эмне үчүн кылган? Аллах ыраазы үчүн кылган да. Кичинекей нерсе, бирок Аллахтын ыраазылыгы болгондугу үчүн Аллах Таала ошол ишинен ыраазы. Ошон үчүн урматтуу, Аллах Тааланын ыраазылыгы бул чоң бир нерсе эмес. Кичинекей нерсе болсо да бир курманын жартысындай болгон нерсе болсо дагы ошон чын ыхластан Аллах үчүн берген болсоң, Аллах Таала ыраазы болгон болсо, Аллаху акбар, дүйнө жана дүйнөнүн ичиндеги баардык нерседен да кымбат турат да нерсечи. Бисмилла төрлөтөсүң анчы. Төрлөткөндө аялын көрүп алып, субханалла бияктап өзгө жетпей атса, дагы бир конок чакырып алып да үйдө кыямат болуп кетиш керек да. Аялыңа түшүндүрүп коюшуң керек да. Конок келсе бул мени койлоо эмес бул. Аллах Таала тадыруска жазган экен ушул конокту сыйлаш керек. Милет бул шариатта ушундай деп. Кээ бирлөрдө коноктун көзүнчө кыямат болуп кетет да. Конок анан көрмөксөн билмексен болот да, жа эштен бут кийимин дагы жай кийип анан чыгып кетет да. Андай болбош керек да. Ыңгайсыздыкка калтырбаш керек конокту. Ошон үчүн келинчектерди, бала чаканы динге тарбиялаш керек. Үйдү салганда дагы конок отурган үйдү өзүнчө мындай келинчегиң, бала чакаң эшикке чыкканда, ажатканага киргенде астынан кайта өтө турган болбош керек да, өзүнчө. Ошондой кылып неш керек. Себеби билбейбиз да. Өмүрүңдө бир конок келеби, 100 конок келеби, аны урматтап, сыйлап коюш бул сен үчүн милдет болгон нерсе экен да. Бир күн сага милдет. Мына ушул. Хадисте 3 нерсе бар. Биринчиси, кимде ким Аллахка жана ахирет күнүнө ыйман келтирсе, сүйлөсө, жакшы сүйлөсүн, жумчукпасын дейт. Экинчиси, кимде ким Аллахка жана ахирет күнүнө ыйман келтирсе, ал кошунасын сыйлап урматтасын дейт. Үчүнчүсү, кимде ким Аллахка жана ахирет күнүнө ыйман келтирсе, ал келген коноктосун дейт да. Мына ушундай урматтуу. Ошон үчүн милдет экен, баракаллаху фикум.